Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Ушул сабак өзгөчө ноокаттыктар үчүн арналат. Себеп дегенде ноокатка барганда ушул темада токтолобуз. Азыркы сабактын темасы жумуш, энергия жана кубаттуулук жана пайдалуулук коэффициенти. Эми эң биринчи баштайбыз азыр мына могул формула. Бул негизи орусча китептерде А белгиленет. Бул дагы А. Айырмасы жок. Маанилүүсү азыр бунун маанисин, смыслын түшүндүрөбүз. Демек, бир жумуш деп эмнени эсептейбиз биз? Силер басып баратасыңар. Колуңарда бир баштык турат. Баштыкты кармап турасыңар. Силер баштыкты кармаган үчүн жумуш болуп эсептелинбейт. Бирок негизи жумуш бул энергия коротосуңар бул жерден. Күч коротосуңар, бирок аны жумуш деп эсептейбиз. Жумуш деп биз эмнени эсептейбиз? Бир нерсени бир күч менен тартсак, бир угол, бир бурч менен, тета бурчу менен тартсак, бир L узундукка. L деген англисче length деген сөздөн келет. Бул узундук U деп деле койсо болот. Бирок бизге чейин англичандар буну киргизип койгон үчүн L болуп калган. Болбосо бизден бир кыргыз акылдуураак, күчтүүрөөк болуп могуларды киргизип койгондо F деген Q болуп калмак, L деген U болуп калмак. Бирок биздин баягы Орохон энен сайдын тамгалары башкача болмок да. Ошондо F, L эмес башкача тамгалар болмок да. Эми андай болбой калды. Эл аралык стандарт. Кыскасы, күчтү эмнеге көбөйтөбүз? Күчтү косинус тетага көбөйтөбүз мына. Косинус тетага көбөйткөндө бизге эмнени берет? Бизге мына мо горизонталдык компонентти берет. Тагыраак айтканда, мисал үчүн 100 ньютон менен таасир этип жатса, ушул жер 37 градус болсо, 100дү косинус 37ге көбөйткөндө эмнеге барабар болот? 80 болот. Себеп дегенде косинус 37 80 0,8. Демек, 100 ньютон менен тартпай эле жипти жалпак кылып туруп, жалпак кылып туруп 80 менен тартсак, 100 менен тарткандай эле бирдей таасир берет экен. Компонент деген ошол. Буну жакшы түшүнбөй калгандар мурдагы вектор, скаляр деген темалардан косинус, синус деген темаларга кирип көрүп чыккан. Так, болду, кеттик. Ошондо кыскасы, күч, жумуш деген эмне экен? Жумуш деген бул бирдиги жоуль. Жумуш бул күч көбөйтүлгөн аралык. L деп койсо болот, S деп койсо болот, X деп койсо болот. Кааласаңар U деп койсоңор болот, бирок буну кыргыздардан башка эч ким кабыл албайт. Ошон үчүн мына могуларды эле жазасыңар. Экинчиси болсо, мына кинетикалык энергияны баарыңар билесиңер. Кинетикалык энергия деген эмне? Эгерде бир нерсе ылдамдыгы бар болсо, мунун кинетикалык энергиясы мына 1/2 масса көбөйтүлгөн ылдамдыктын квадраты. 1 килограмм 2 метр секунда менен жылпыр аткан жаткан болсо, 1 көбөйтүү 2-нин квадраты бөлүнгөн 2 джоуль болуп калат. Түшүнүктүү. Кыскасы, кинетикалык энергия деген эмне? Бул бир нерсенин кыймыл энергиясы. Буну токтотуш үчүн бир күч жумшаш керек да. Күч жумшаганда эмне? Жумуш жасап атпайсыңар. Жумуш жасайсыңар. Канча жумуш жасайсыңар? Буну токтотуш үчүн могу жумуштун баардыгын силер алып койгончо токтотосуңар. Ал бул жасаган жумуш каяка кетет? Жылуулукка кетет. Жылуулук дегенде силер буну түртүп атканда ысып тердейсиңер. Териңерди келип шамал учурат. Шамал болсо барып арпаны бышырат. Ошентип силердеги бунун энергиясын силерге өттү, силерге ысыдыңар, тердедиңер, тер учту, абага кетти, аба барды арпаны бышырды. Демек, баягы энергиянын сакталуусу деген ушул да. Энергия эч качан жоголбойт, энергия бир түрдөн башка түргө өтүп кете берет. Кийинкиси мына могулар. Булар баштапкы энергия, кийинки энергияга барабар, бул initial деген баштапкы деген сөз.
ийинки деген сөз. Ийин бул П. Буну негизи орыс китептерде N деп белгилеп коет. В деген А, жумуш бөлүнгөн Т. Бул кубаттуулук. Кубаттуулук деген эмне? Кубаттуулук деген да өтө жөнөкөй нерсе. Кыскасы, намол жерде 2 камаз турат. 2 камазда тең бирдей жүк турат. 10 тонна. Бул жерде дагы 10 тонна. 2 киши намол жерде бир арык окучу. Бул жерде болсо мына здоровый. Мен да кыскасы. Буттарды көрүңөр, колдорду көрүңөр. Намол мен де эле койн эми. Дагы бир балбан. Иштерман балбан. Bir күндө эмес, bir саатта бүт койсунчу. Өтө кыйын балбан экен да. Бул бир ботаник окучу. Буну 5 саатта жүрсүн. Частып кеттим. Саат 5 саатта жүрүп бүтсүн. Кайсынысы кубаттуураак? Кайсынын кубаты көп? Албетте, намол балбандыкы. Мунуку азыраак. Экөө тең бирдей жумушту жасап жатат. Бирок бул 1 саатта бүткөрүп атат. Ошондо мунун кубатын тапсак, 1 саатта 10 тоннаны түшүрүп коет экен. Эгер бул жерде 20 тонна болгондо 2 саатта түшүрүп коймок. Эгерде чарчап алса. А бул дрыш болсо 5-10 тоннаны 5ке бөлөбүз. Не болду ошондо? 2 тонна саат дейт. 1 саатына 2 тонна түшүрөт экен. Демек, мааниси эмне? Кубаттуулуктун мааниси эмне? Бирдей жумушту канча убакытта жасай алат. Тагыраак айтканда, убакыттын бирдигинде. Бул жерде джоуль жана секунда. Кеттик. Эми азыр биз силерге эмнени түшүндүрөбүз? Так. Ай. Азыр. Бул жерге келелик мына. Ньютондун маанисин билесиңер. Ньютондун маанисин мурдакы темаларда түшүндүргөнбүз. Эми джоульдун маанисин түшүндүрөбүз. Кыскасы, 1 ньютон салмактагы нерсени жер бетинде 100 граммга чукул. 100 граммга чукул нерсе жер бетинде 1 ньютон болот. Тагыраак айтканда, 100 граммдык нерсени көтөрүш үчүн 1 ньютон жумшайсыңар, күч жумшайсыңар. Салмак эмнеге барабар? Салмак масса көбөйтүлгөн G. G бул 9,8 10га чукул, 10 деп койсо болот. 1 ньютондук нерсени 1 метрге көтөрсөңөр силер 1 джоуль энергия жумшаган болосуңар. Силер жеген конфеттин чекесинде энергетикалык баалуу 1 джоуль деп турса, ошол конфетти жеп туруп, муну көтөргөндөн кийин курсагыңар ачат. Так. Эми мына 1 ньютон жумуш эмнеге барабар? Күч көбөйтүлгөн аралык. X, B, S, айырмасы жок. А барабар күч көбөйтүлгөн аралык. Ошондо 1 ньютонду 1 метр көтөрсөңөр, силер 1 джоуль жумуш жасайсыңар. Түшүнүңөр. Эми кубаттуулук деген эмне? Кубаттуулук деген жумуш бөлүнгөн убакыт. Жанагы 2 балбан не болду? Бирөө 10 тоннан 1 саатта түшүрдү, бирөө 10 тоннан 5 саатта түшүрдү. Бирөө 1 саатына 10 тонна түшүрөт экен, кийинкиси болсо саатына 2 тонна түшүрөт экен. Кубаттуулук деген ушул. Джоуль бөлүнгөн секунда. Буну биз Вт менен белгилейбиз. Ватт мына ватт деген, джоуль деген бул кишилердин аттары. Кайра эле булардын ордуна биздин ташмат намы джоульду тапканда ташмат болмок. Ватты ашмат тапканда бул аш болуп калмак. Кайра эле кыскасы мунун баары өтө эле жөнөкөй нерселер. Башыңар чаташпасын. Бүттү кеттик. Дагы түшүндүрө турчу нерсе, бул жерде пайдалуулук коэффициенти. Моторлордо эмне деп жазылып турат? Бир канча ватт, 1 ваттан 2 киловатт деп турат эмеспи? Электр мотор деп коет мына. 4 чарчы электр мотор.
Бул жеринде тешиги бар. Аба кирип, желдеп, ичи муздап туруш керек. Ушул мотордун кубаттуулугу 200 ватт болсун. Бирок механикалык энергия кылганы 180 ватт экен да. Механикалык энергия деген эмне? Эгерде бул жерге айланат да, бир нерсени көтөрөт, бир нерсени байладыңар, чаканы кудуктан суу алып чыгат деп койгон. Чоң кудуктан суу алып чыгат бул мотор. 180 джоуль бөлүнгөн секунд болду. Ошондо 180 килограмм деп коелук. 180 мейл чатак болуп кетет. 10 килограммды 10 метрге көтөрсүн дейlik. Жок, 180 18 тонна 1,8 килограмм болот орточо эсеп менен. 10 метрге 1 секундада эң көп 1,8 килограммды 10 метрге көтөрөт экен да. 10 метрге көтөрөт экен мындай. Орточо эсеп окшоштуруп койдук да жөн эле. Ушуну көтөрсө мына максимально ушунча көтөрө алат экен. 200 көтөрө албайт экен. Бирок электр 200 сарптайт экен да. Тагыраак айтканда 200 джоуль электр энергиясын секундасына коротот экен 1 секундада. Бирок 180 гана жумуш жасайт экен. 20сы каяка кетти? 20сы жылуулукка кетти. Моторду могул жерден кармасаңар. Ондай кармадыңар, 3 манжаңар менен. Кармасаңар мунун мотордун ысык сезесиңер. Мына ушул ысык не? Мына 20 джоуль ысытканга кетип калат. Буну эмне деп коебуз биз? Орусча потери деп коет, кыргызчасын билбейм. Жоготуулар да. Демек, бунун пайдалуулугу 180 бөлүнгөн 200. Көбөйтүү 100 процент менен тамамдасаңар, ошондо эмне болот? 90% пайдалуулук экен. 90% пайдалуулук. Ушу менен темабыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта маселе иштейбиз.